Дай 5. Молодец. Мысалы, мол пазлды 3 жашта қызым оңой чогултат. Арсендикке кенче аябай эле кыйынчылык менен болот. Арсен азыр 11 жашта. Ал сүйлөбөйт, бирок бардык нерсени туура баамдап сезе алат. Өзү теңдүү балдардай айланасындагылар менен мамиле кылбайт. Туура команда бергенди үйрөтүп атабыз. Анан команда укканды да. Команда мисалы мен десе, мен деп, мен десе, мен различать эткенди үйрөтүп атабыз. Анан мындайды кыла алчу эмес такыр. Эми мына үйрөнүп калды. Арсен, сделай так. Апасы экөө атайын борборго келип аба ыкмасы менен алек болуп жатканына 1 айдан ашык эле убакыт болду. Бирок ушундай кыска мезгилдин ичинде Арсен да, анын апасы да көп нерсени үйрөнүп, келечекке үмүт пайда болду. Аутизм деп мен кандайдыр бир баланын өзгөчө бир акыбалын эсептейм. Оор эмес. Өмүркан Турсунбекованын баласы да аутист. Баласын бул борборго бир нече жыл мурда алып келген апа өзү азыр башка аутист балдарга жардам берип, педагог болуп калган. Мен ушуну ойлойм, ар бир бала өзүндө болгон жөндөмүн өнүктүрүп кетсе, жана ошого ата-энеси дагы коомда жардам берсе. А коом бизге кантип жардам бере алат? Бул балдар менен биз көчөгө чыкканда бизге жанагындай критика айтпай, балаңды алып кой, тияка кой деп же бизден коркуп качпай, кадимки эле балага болгон мамиле кылып, туура түшүнүп караса, ошол коомдун даяр болуусу. Аутизм жөнүндө Кыргызстанда 2012 жылдан тарта эле кеңири айтылып баштады. Буга чейин өзгөчө балдарды Кыргызстандагы адистер акыл эси кемтиктерге кошуп койчу. Бирок ата-энелер буга макул эмес. Ар бир аутист баланын келечекте коомго кошулуп кетүүсүн борбордогулар чоң жеңиштей көрүшөт. Айрыкча кадыресе мектепке барып калган аутист балдарды бул жактагылар чоң баатыр дешет. Я думаю, что в Кыргызстане вообще детьми с аутизмом начали заниматься только недавно, да? Кыргызстанда аутист балдар менен иштөө жакында эле башталды. Азырынча аябай сыймыктанып айтчу мисалдарыбыз деле жок. Бирок чет өлкөдө аябай көп аутист адамдар чоң ийгиликтерге жетишкен. Анткени менен азыр биз да аз-маз жеңишке жете баштадык. Балдарыбыз бала бакчага же мектепке барса эле аябай сүйүнөбүз. Анткени бул биз үчүн чоң ийгилик жана ошол аутист баланын келечеги үчүн чоң кадам. Радуемся, когда наши дети идут в детский сад. Илимде аутизм оор эмес, адамдын акыбалы катары сыпатталгандыктан анын дарысы жок. Тек гана аутизм кишини коомго аралаштыруу үчүн көмөк керек. Мындай өзгөчө адамдардын өзүнө таанык таланттары да болушу ыктымал. Билл Гейтс, Лионель Месси, Моцарт, Альберт Эйнштейндин да аутист экени айтылып келет. Арсен, найди. Найди. Молодец. Арсенди да келечекте кыргыз коому өгөйлөбөй, башкалардан өзгөчө таланты ачылат деген кыял апасын улам алдыга жетелөөдө. Бактыгүл Шыныбаева, Азаттык, Бишкек.